Биз азыр полигон талаасына турабыз. Ал эми бул жерде жаңы заводдун курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Бул заводдун бийиктиги 50 метр болгон 2 кабаттан турган завод курулат. Бул завод таштандыны кайра иштетип, андан тышкары жылуулукту дагы таркатып чыгат. Аталган завод 2025-жылы декабрь айында бүткөрүлүп берилет. Капсула салынгандан баштап 2 айдын ичинде биз мындай анализ, жердин анализин жүргүзүп, башка анализдер бар, иштерди жүргүзүп бүткөндөн кийин март, апрель, май, июньдун ичинде мындай уже кызуу иштер башталды. Мына июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, мына 6-7 айдын ичинде мына силер көргөндө курулуш иштери жүрдү да. Эми бул эмнени билдирет? Бүгүнкү күндө бизде инвестор болуп келген ишканалар, мындай заводду куруп коюш бул оңойго турбайт. Бирок биз ыкчам бул ишти жүргүзгөнгө бүгүнкү күндө даярбыз. 95 миллион каралган бул эмеге, долбоорго. 95 миллиондун 5 миллиону азыр иштерге киргизилип, уже акча каражат Кыргызстанга келген болчу. Бирок ар бир кадам менен бул акча каражат колдоно берет. Анан эң негизгиси бияка колдонула турган оборудованием бар Японияда жасалат да. Ошондуктан эмки жылдын январь, февраль айында бизде пландарыбыз да бар. Японияга барып туруп, ошол оборудованияны өзүбүз көзүбүз менен көрөбүз. Себеп дегенде эң негизги биздин талап бул деген экологияга бир да зыян болбош керек. Анан болгон нормаларды толугу менен аткарыш керек. Азыркы учурда биз биринчи этапта 1000 тоннага чейин ошо таштандыны өрттөйт деген эмен талапты коюп атабыз. Андан кийинки болсо 3000 тоннага чейин жеткирилет да. Бул эң электроэнергия чыгаруучусу бул 20 мегаватт 1 саатта да. Эми 1 суткада 460 мегаватт болот. Бул өздөрүнүн эсеби менен 180 миң булар бир жылда электроэнергия чыгарабыз деген ою бар экен, максаты. Анын баарын биз ишке ашырабыз деген ойдобуз да. Азыркы учурда курулуш иштери пландагыдай жүрүп жатат. Бизде так аныкталган план бар. Буюрса эмки жылы ноябрь айында электр энергиясын таратып баштайбыз. Азыркы учурда бул заводдун 30% курулуп бүттү. Жалпысынан бул жерде 230 жумушчу иштеп жатат. Иштин бат жүрүшү үчүн Кыргызстанда жок техникаларды алып келип, ишти тез жүргүзүүгө аракет кылып жатабыз.